Ömür bağıtım tappay izlep kuyup jansam da ömür taqdırda can ürüp men öңdөн assam da ömür bağıtты azap jandap түшүк тартса. Assalamu alaikum, hormattуу кыргыз элим. Бүгүнкү биздин кайрымдуулук жолугушубуздун каарманы Бишкек шаарынын тургуну Ахматова Толгунай көз ооруп азыркы күндө көзү көрбөй калыптыр. Оорусу жөнүндө алдыда кандай операциялар күтүп турганы жөнүндө Толгунай өзүңүз айтып берсеңиз кыргыз элине. Assalamu alaikum, hurmattуу кайрымдуу кыргыз элим. Мен ушу жакындан бери эптеп бир көзүм көрбөйт болчу, бир көзүм көрөт болчу. Жакындан бери бир көзүм да көрбөй калды, сол көзүм. Эптеп ушун мен жаным багып, нанын таап жеп жүргөм. Жакындан бери ушул көзүм да көрбөй калды. Чакмак клиникасына врачтарга барып текшерилсем болсо, врачтар айтып атат, көзүңө лейкома роговица деген диагноз койдук дейт. Роговица жарылып кетчү болсо, көзүңдүн кареги агып түшүп калат деп айтып атат. Көзүңө тез аранын ичинде операция жасатыш керек. Турцияда, Иранда, Россияда жасалат экен бул операция. Ошондуктан урматтуу кайрымдуу кыргыз элим, мага кайдыгер карабашыңыздарды суранам. Урматтуу кыргыз элим, эгер роговица жарылып кетчү болсо, мен көзүм көрбөй отуруп калат экен. Урматтуу көзүм көрбөй отуруп калса, мен эмне болом? Ошондо берки оң көзүңүз мурун эле көрбөйт эле. Бул оң көзүм мурда эле көрбөйт болчу. Бул протез, моң көзүм эле ушу 30-35% эле көрчү. Туруп эле бул көзүм дагы көрбөй калды. Ошондуктан тез аранын ичинде операция жасатуу керек болуп атат көзүмө, урматтуу кайрымдуу кыргыз элим. Ушуна канча сумма акча керек болот операцияга? Операцияга Россияда 700 миң, 800 миңдей рубль сурап атат. Москвага 7,5 миң рубль сурап атат. Ой, доллар сурап атат тиги Турцияга. Ирандыкын билбейм. Эгер көзүмдүн роговицасы жарылып кетчү болсо, көзүмдүн кареги агып түшүп калат экен. Мен көрбөй отуруп калат экен. Анда жашоонун мага эмне кереги бар? Үйдө отуруп калдым азыр. Эптеп эч кимден эчтеке сурабай, нанымды таап, тамак ашымды таап жейчүмүн. Эч кимден эчтеке сурабай. Же туктасам түшүмө кирчү эмес, мындай болуп кетет деп ойлочу эмесмин. Ушу көзүмдү түрүп эле ушундай болуп калды. Биз Москвадагы мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунан келдик сизге. Биздин жардамыбыз Сбербанк картаңызга которулду. Кыргыз элибизден дагы сизге кайдыгер карабай жардам берет деп кайрылабыз. Урматтуу кыргыз элим, кайдыгер карабай ушу Толгунай кызыбызга жардамыбызды берели мүмкүн болушунча. Бул дагы жашагысы келет, бул дагы көргүсү келет, бизге окшоп ааламдын жаратылыштын кооздугун көргүсү келет дегендей. Мынтип түнү жатсам көзүм көрүп турган дейт, таң атсам эле көзүм көрбөй калыптыр дейт. Бул да бир Аллахтын сыноосу болсо керек. Өзүңүздөр көрүп турасыздар акыбалын. Бир көзү протез экен эле, мурун кичинекейинен баштап эле оң көзү. Ошондо азыр сол көзү роговица. Каректин могу жеринде роговица деген диагноз коюп берди. Ал ушу каректин астында сары суу толуп калыптыр. Ал жарылып кетсе каректи агызып түшөт экен.
ап түшкөндө мен көзүм көрбөй калат экен. Ошон үчүн тездикте операцияга, тез аранын ичинде операцияга жетишип кал деп врачтар айтып атат. Шартка байланыштуу мен уже эртерээк чыкканга шартым жок болуп калып атат. Мына көрдүңүздөр абалын. Мүмкүн болушунча жардам колун сунуңуздар. Урматтуу кыргыз элим, биздин сайтыбызга кирип катталып коюңуздар. Мекенчи жаштар канаты кайрымдуулук уюму 10 сом болсо дагы, 100 сом болсо дагы жардам колун сунуп, ушул кызды операциясына да жардам берели. Багытым таппай издеп күйүп жансам да, өмүр тагдырда жан үрөп мен өңдөн ассам да,